Конституциянын биринчи редакциясы эки жолу күчүн жоготуп, жараксыз деп табылган. Ал 2006 жана 2010 жылдарга туура келет. Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин алгачкы баш мыйзамды депутаттар 1993 жылы 5-майда кабыл алышкан. Бүгүнкү күнгө чейин өлкөнүн баш мыйзамына 10 жолу өзгөртүү киргизилген. Тактап айтканда, документти ар бир 2,5 жылда өзгөртүп турушкан. Өзгөртүү иштерин көбүнчө премьер-министрлер колго алышкан. Конституция октябрь жана декабрь айларында 3 жолу өзгөргөн. Түзөтүүлөр февраль айында 2 жолу киргизилген. 2016 жылдын октябрь айында Конституциянын түп нускасы жоголгон. 2010 жылдагы баш мыйзамдын 2 версиясы бар болгон. Бирок алар эч качан бир документке бириктирилген эмес. Эң ишенимсиз жашаган баш мыйзам 2006 жылдын ноябрь айында чыккан. Ал болгону 42 күнгө гана созулган. Конституцияга 10 жолу киргизилген негизги өзгөртүүлөрдүн алтоосунда президенттин, парламенттин жана өкмөттүн иш-аракеттерине байланыштуу болгон. Экс-депутат Өмүрбек Текебаев 2010 жылдагы Конституциянын атасы деп аталат. Анткени ал анын автору болгон. Аскар Акаев Конституцияны тез иштеп чыккан саясатчы катары белгилүү. Аскар Акаев өлкө башында 5 жыл иштеген. Анын тушунда өлкөнүн башкы документи 5 жолу өзгөргөн. Эң туруктуу конституция катары апрель төңкөрүшүнөн кийин кабыл алынган 2010 жылдагы конституция эсептелинет. Айырмаланып, бул баш мыйзам 6 жыл жашаган. 2021 жылдын 11 апрелинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Алдыдагы конституцияда эски баш мыйзамдан айырмаланып, руханий баалуулуктар, курултай, манас эпосы киргени турат.